Салам урматтуу угармандар, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Мирел кайрадан силер менен. Мен бүгүн тилекке каршы жалгызмын, Аку менен боло албай калды. Бирок кандай гана болбосун, биз болсо жакшы 10 мүнөт өткөргөнгө аракет кылалы. Биз болсо мурунку подкастта ушул отпуск жөнүндө сүйлөштүк керек. Баарыбыз отпусту негизи жакшы көрөбүз. Ошол эле кандай десем, трудоголиктер, жумушту жакшы көргөндө ишсиз жүрө албаган адамдар деле негизи өз убагында отпуск жана эс алуу жумуштан керек. Ошон үчүн ошону улантып көрөбүз. Бул подкастта дагы негизи биз болсо мурунку подкастта ушул психологдор көз карашында өзүнүн окумуштуулар өткөргөндөр ошол кантип туура отпусту өткөрүш керек, же мындай максималдуу пайдалуу отпусту өткөргөнгө кандай сунуштарды берет экенин ошолорду байкадык. Азыр болсо улантабыз ушул 10 мүнөттүн ичинде. Анда эмесе кеттик дейли. Бирок андан мурун силерди эстетип кетейин дедим эле. Эгер ой пикириңиздер бар болсо, отпусту кандай өткөрүп атасыңар? Же келе элек болсо жакын августта келе болот десеңиздер, кандай пландаштырып атасыздар? Ошонун баарын жазышып кетишиңиздер. Эгер эчтеке планыңар жок болсо, мүмкүн азыр мен айткан сөздөрүм силерге бир кандай түрткү же жардам болушу мүмкүн. Ошон үчүн карап көрөлү. Эс алуу негизи бул дүйнөгө адамга негизи өтө керектүү нерсе экен. Өмүр бою ушундай. Кудай негизи бизди дагы ушинтип жараткан экен да. Ишке иштесин деп жалкоо кылган эмес, бирок буга дагы кошумча ал бизге мындай эс алуу убакытты берген. Бул кылымдан кылымга эле келип турат. Негизи 6 күн иштеп, 1 күн эс алып, же азыр болсо убакытта 5 күн же 4 күн иштеп калышкан саат бою, анан 2 күн выходной болуп эсептелинет. Ошон үчүн бул болсо мурунтан бери эле, илгертен бери эле келет. Мен бир жерде окудум эле, негизи жерге дагы эс алуу керек депчи. Жер айдачуларды адамдар билет го дейм. Негизи жер 1 жыл эчтеке сеппей эс алтырыш керек. Мисалы кээ бирлер болсо беде сеп коет. Беде сепкенде жер болсо өзүнүн акыбалына келип кайра кандай десем мындай пайдалуу болуп, көп жер жемишке кандай десем, эмне гана айдабасаң жакшы кеңеш эме бериш мүмкүн деп. Ошон үчүн жер Кудай ушинтип жараткан бизди. Анда эмесе келгиле ошону көрөлүчү. Психологдор кандай бизге сунуштарды берет экен туура отпускту пландаштырып баштаганга. Бир эс алууда жөн эле баякы барган жерлерге барбастан мындай жаңы бир нерселерди көргөнгө, жаңы нерселерди үйрөнгөнгө аракет кылгыла дейт. Нейробиолог Майкл Мерцехин деген, ал болсо кандай десем, ал нейропластический операциянын атасы деп айтылып калат экен да. Ал айтат экен, эмне үчүн бул жаңы жер, жаңы көрбөгөн жерди көрүү же жаңы нерсе менен таанышуу бул кандай бизге жашообузга таасир этет. Ал айтат, окуу боюнча ушул ойдун жаңы нерсе, жаңы көрө турган, билбеген нерсе негизи мээни иштетет экен. Мээ болсо иштей баштайт экен, жаңы нерсени жаттап калып, көрүп, ошентип мээнин жүрүш турушуна жардам берет экен. Эгер силер болсо кааласаңар, эгер силердин мээңер адаптация болсун деп, жаңы нерсеге бат-баттан алмашууга, өзгөрүштөргө мындай кандай десем көнсүн десеңер, автор болсо ушу айтылат. Ушул психолог айтат экен, отпускта көбүнчө мындай кичинекей нерселерге, жаңы тамак болобу, жаңы тил болобу, ошондой нерселерге көңүл буруңуздар, үйрөнгөнгө, көргөнгө дейт да. Анткени бул өтө маанилүү жана биздин ден соолугубузга жакшы экен. Анан детокс деген сөздү билесиздер болуш керек. Бул бир нерседен баш тартуу. Бир Glassdoor деген окумуштун өткөрүшүптүр ошолор. Алар айтат, адамдардын кандай десем, жарым бөлүгү отпускта иштей берет дейт. Баарыбызга эле окшош го дейм. Баарыбыз кээде ойлонуп, жумушту чалышып, сүйлөшө коюп, тигини кыла коюп, иштеп коебуз. Биз керектүү адам болсок бизге чалы берет. Анткени болсо алар өзүнүн жумушчуларын тыштады же ишин тыштап койду дегенде ой болот. Бирок өзүңөрдү кайра жакшы маанай кылыш үчүн же силердин жумушуңар ийгиликке жетейин десеңиздер, жумуштан баш тартыңыздар керек экен отпуск убагында.
эс алуу менен рахаттанышыңыздар керек экен. Толугу менен ошол жака кириш керек экенсиңер. Ошондо силердин кандай десем кайра жумушка келгенде силердин жаңы ойлоруңар менен келесиңер дейт. Ошон үчүн сейилдегилеп, эс алгыла, жумушту унутуп койгула, өчүрүп койгула. Бир нече убакытка отпуск убагында эртерээк ойлонуштуруп, каяка барат экениңерди дагы ошолорду дагы пландаштырып коюңуздар. Анан болсо кээ бирлер болсо ушул телефондор, алгандай гаджеттер болсо дагы аларды дагы өчүрүп койгусурат экен. Алар көбүнчө кандай десем, кээ бирлер фотоаппарат алат, телефонунда азыр фотоаппараттар бар, бирок интернеттен өчүрүп эс алган бул өтө маанилүү дейт. Көбүнчө азыркы цифровой векте өнүккөнүнөн биз сүрөткө тартып коюп эле көп нерсени эсибизге калтырып коебуз деп телефондун памятине толтуруп коебуз. Бирок окумуштуулар айтат, азыр болсо ушул телефондор бар болгон, сүрөттөр бар болгондуктан көп нерсе унутулуп калат дейт, көп нерсе эстелбейт дейт. Анткени баардыгына телефонго эле тартып ошого калтырып койгон. Көп кичинекей нерселерге, маанилүү жаңы нерселерге көңүл бурган эмессиңер деп ошо эс алуудан ушундай бир жыйынтык чыгарыптыр. Көп дагы мындай сунуш берет экен, убакытты суунун жээгинде өткөргүлө дейт. Көп эс алгыла, көп сууга түшкүлө, күндүн нуруна жырга рахаттангыла. Эмне үчүн суу мындай негизи жардам берет, же жакшы мындай адамга эс алганга мүмкүнчүлүк берет. Бир морской биолог бар экен, анын аты Николс экен. Ал айтат, суунун жанында эң кызыктуу нерселер көп дейт. Суу жашоону өзгөртөт деген китебинде ал айтат, суунун алдында кандай бир голубой разум деп коет, же көк ой жүргүзүү келет экен. Адамды негизи мындай көк турган нерсе, көк нерсе бул тартып турат экен. Эмне үчүн асман, суу, ар кандай нерселер мындай тартып турат экен да. Анткени биз ошол өңдү көргөндө биз эс алат экенбиз, мээбиз эс алат экен, биз бактылууну сезип турат экенбиз. Ошон үчүн окумуштуулар айтат, ким суунун жанында жашаса көбүрөөк, алар көбүрөөк жашайт дейт. Алар жашоо менен кичине рахаттанган дейт, жана шаардын ичинде жашаган адамдарга караганда дейт. Ошон үчүн көбүнчө эс алуулар сууга эле кетет, суу, көлдүн жээгине эс алганга деп ушинтип чыкканга аракет кылат. Анткени ушундай эс алуу эч качан тажабайсыңар. Өмүрүбүздө канча жолу көлгө барабыз, канча жолу көлдү көрдүк, бирок көлгө барганда эле кайрадан эле рахаттанып сонуп өтөбүз. Ошон үчүн окумуштуулар айтат, суу, көк нерсе бул адамга жагымдуу нерсе экен. Анан эң маанилүү дагы бир нерсе, кандай десем, окумуштуулар дагы деле далилдеп атат. Бул отпускту эң туура өткөрүш, эс алууну эң туура өткөрүш бул досторуңуздар менен, жакын адамдарыңыздар менен жана ошого кошумча дагы жаңы адамдар менен, жаңы достор менен өткөрсөңөр, бул өтө ден соолугуңузга жакшы таасир этет дейт да. Анткени чогуу бир эстер, ойлор, кылган жакшы иштер, ушундай убакыт өткөргөндөр, ошол болсо көбүрөөк мындай комфортныйраак бизге сезилет экен да. Ошол эле адам болсо бир behaviourist деген эме, ал болсо адамдарды изилдеткен да, адамдардын кылган жүрүш туруштарынчы. Ал Джон Леви деген, ал айтат, сейилдегенде, сапарга чыкканда жаңы адамдар менен таанышкан бул өтө жакшы дейт адам үчүн. Анткени адамдын көз карашы чоңоет дейт адам менен сүйлөшкөндө. Ал болсо өзүнүн болгон баштан өткөргөн нерселери менен бөлүшө баштайт экен. Ошон үчүн рахаттаныңыздар, жыргаңыздар ушул отпускта. Кандай гана сунуштарды психологдор берет, бирок биз баарыбыз билебиз, отпускту биз шаңдуу маанайлуу өткөрүшүбүз керек. Ошон үчүн ушундай сунуштарды кабыл алып коюңуздар. Анда эмесе биздин убактыбыз соңуна келип калды. Ушул экранда көргөн номерге, WhatsApp номерине жазсаңыздар болот, жана биз менен байланышта болсоңуздар болот. Анда эмесе кийинки подкасттарда кайра угушабыз, биз менен бирге болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.